Ден соолукту чыңгармоону бир гана медицина кызматкерлеринин милдети катары карабай, ар ким өзүнүн айлана чөйрөсүн таза кармап, гигиенаны сактабаса, ар кандай ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз өздүк гигиенаны ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз 40 мүнөт бою өздүк гигиена деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 038 20 2 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын студиябызга келген конокторду тааныштырып өтсөм. Мамарасул Өмүрзаков Ош областык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Орозбу Суранбаева Алай районунун Талды суу айылдык ден соолук комитетинин жетекчиси. Жана кийинки коногубуз Барчын Кутуева Араван районунун Гүлбар 2 айылдык ден соолук комитетинин жетекчиси жана Зубайда Таштанбаева Араван районунун агроном айылдык ден соолук комитетинин жетекчиси жана мектеп окуучулары. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроо, биз санитардык гигиенаны эмнеден башташыбыз керек? Биз санитардык гигиенаны азыр биз көтөрүп аткан маселеге ылайыктап айтканыбызда, биз тамактануунун алдында сөзсүз түрдө колду жуудан башташ керек. Кийинкилери тамакты сактоонун эрежелери, тамакты тандоону жана башка нерселерден зависит этет. Сөзсүз түрдө программанын жүрүшүндө кантип туура кол жуу керек жана башка ушул гигиенага байланыштуу маселелерди айтабыз. Негизинен мына ушул өздүк гигиенаны сактабаса, кандай оорулар жаралат? Көпчүлүгүбүз билебиз, ошентсе дагы бизди көрүп жаткан кичинекей досторубузга, билбеген көрүүчүлөрүбүзгө кеңеш болсун, Эгер биз колубузду жуубай тамактансак, негизинен ичеги карын илдеттери, жугуштуу оорулары жугуп калат. Мен аны айтардым мында, бул жугуштуу ичеги карын оорулары деген негизги симптому болгон бул диарея болуп эсептелет. Мындайча айтканда, ал ич өтүүдөн башталат. Ич өткө экен, Ооба. Анын түрлөрүн мен кичине токтоло кете турган болсок, брюшной тиф, паратиф, сальмонелла, жалпы ичеги карын оорулары, эшерихоз, ротовирустук инфекция жана башкалар кирет. Ал эми ошол ар бир түрүнүн өзүнчө козгогучтары бар. Ал козгогучтарына карата анын мындайча айтканда өтүү тартиптери же болбосо анын жүрүү этиологиясынан зависит этет. Жакшы. Анан колду жуудан, мисалы, гигиена, өздүк гигиенадан сырткары, мисалы, туура жөтөлүүнү билбесек дагы, биз ар кандай ооруларды башка бирөөгө жуктуруп коюшубуз ыктымал деп айтылат да, ушул боюнча да айтсаңыз болот. Туура эле. Мен азыр айтып атпаймынбы? Колду жууда жана ооз аркылуу жугуучу оорулар болсо, бул айрыкча ушул азыр айтып аткан ичеги карын оорулары болуп эсептелет. Азыр сиз айтып аткан жөтөлдөн же болбосо кан аркылуу же башка жолдор менен жуккан оорулар, инфекциялар, бунун түрлөрү жүздөп саналат. Жалпы нозологиялык формасы 33 инфекциялык ооруларды түзөт. Жакшы. Айылдык ден соолук комитетинин жетекчилери бизге келип отурат. Быйыл мына сентябрь айында, 9-сентябрда тактап айтканда сиздерге 10 жыл толот, Сиздер дагы ушул оорунун алдын алуу боюнча жалпы элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздер да. Бүгүнкү күндө мына ушул жеке санитария боюнча кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар, ушул боюнча айтсаңыз. Биз бүгүнкү күндө, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө айылдык ден соолук комитеттери жеке гигиенаны сактоо боюнча көпчүлүгү айылдарда түзүлгөн ден соолук комитеттери үймө кыдырып, мектептерге барып, бакчаларга барып, ошол жерде окуучулардын ушу гигиенаны сактоо боюнча колду таза жуунун жана кайсы мезгилде кандай шартта кандай кылып жуу жөнүндө толук түрдө маалымат беребиз. Аларга өзүбүз да көрсөтүп беребиз. Ошондой эле колду жууганда сөзсүз түрдө самындап, анан кайнаган суу менен жууну эскертебиз дайыма. Анын негизинде мектептерде бир топ жакшырып, райондогу, областтагы айрым мектептерде, бардык мектепти айта албайм, бирок көптөгөн мектептерде тазалык бүгүнкү күндө бир топ жакшы жолго салды деп айтмакмын.
Жакшы, мен билгенден мына шаардык санэпиден борбору, областтык санэпиден борбору бул жаатта дагы жакшы иштерди жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө мектептер менен түз байланышып, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндөрдө негизинен бардык эле мектептерде кол жууга шарт бар деген десек жаңылышабыз. Айрыкча акыркы жылдары Мерсико, Проон, Япониялык, Жамайка бейөкмөт уюмдарынын колдоосунун негизинде алар ушундай шарт коет. Сиздерге ашканаңыздарга биз балдарга ысык тамак берүүгө шарт түзгөнгө жардам беребиз. Мунусун алып беребиз, тигиндей кылабыз. Сиздер биринчи шарт түзөсүңөр дейт. Алардын шарты эмне? Биринчиден ашканасына суу киргизиш керек. Ал сууга ысык суу менен арестон коюп, сөзсүз түрдө канализациялык куурду орнотуш керек. Анан мектептин ошол ашканасынын балдарга бере турган шарттарын бир аз болсо да түзүш керек дегендейчи. Ал эми ошол мектептерде сөзсүз түрдө балдар кирип кетип баратканда кол жууганга шарт түзүлгөн. Балдарга тамак даярдоодо, аларды сактоодо бардык эрежелер сакталат. Ал эми калган мектептерде ал мындайча айтканда шарттуу түрдө аткарат. Мен эгер статистика бөлүнүп токтоло турган болсом, мына бул окуу жабылганга чейин облус боюнча 162 мектеп ушундай ысык тамакка өткөн. Мен айткандай шарттар бар десек болот. Шаар боюнча 2 мектеп өткөн эле. Бирок шаар, биздин ош шаардын ичинде мектептер, шаарда канализация болгондуктан, суу киргендиктен бир аз шарттары бар. Ошондой болсо дагы шаарда быйылкы жылы 6 мектеп сентябрдан кириш керек. 40-тан 60-ка жакын мектептер дагы эле ушул уюмдардын колдоосу менен жаңыдан облустун райондорунда кириш керек. Бул боюнча бардыгы облус боюнча 232 миңден ашык балдар окуй турган болсо, ошонун ичинен 105 миңден ашыгы ушул ысык тамакка тартылган. Мындайча айтканда 519 мектептин 514-үндө шашка тамак уюштурулган. Ал эми шашка тамактын 514-тün ичинен 162-нде ысык тамак бар деп атпайбызбы? Алар 105 миң адамды баланы камсыз кылат. Ал эми 38 миң бала ысык тамак менен кылган. Мындайча айтканда, ошол 1-4 класска чейинки 38 баланын тамактанууга киргенде биз айтып аткан кол жуунун шартын аткарса болот. Жакшы, канча убакытта бир мисалы барып көзөмөлдөп турасыздар? Жогоруда айттыңыз, айрым мектептерде шарттар бар, айрым мектептерде шарт жок. Мейли ошол шарты бар мектептерде канчалык деңгээлде ошол өздүк гигиена сакталып жатат? Бирок мен айтып коюшум керек, жана айтып атпаймынбы? Ал жерде шарттуу деген нерсе, эгерде мектепке суу кирген кезде деле аны канализациялык куур болбойсо, аны ысык суу тартпаса, аны колду жууганга жууду деп эсептесе болбойт. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр, мектепке барганыңыздарда ал болбосо дагы мындай кол жуугучу мугалимдер илип койгон. Аны кантип карайбыз? Карасаң же самыны жок, же бир жалгыз коларчыны илип койгон. Же болбосо же самыны жок деген. Ал эми ал жерде бир кол жуугучу илип кое турган болсо, ал жерге 100 бала кире турган болсо, канчасы колун жууп өтөт дегендейчи. Азыр биз айтып аткандай колду жууган эрежелери боюнча кыла турган болсо, ал деген такыр эле сакталбай калат. Ал үчүн ал нормаларды аткарыш керек. Ар бир балага, мисалы, ошо ашканада 100 балага орноштурулган орундук боло турган болсо, анда 5тен кем эмес ошондой кол жуугучтар болуш керек. Ал эми кол жуугучтар сөзсүз түрдө ысык сууга, муздак сууга уланыш керек. Себеби муздак суу менен биринчиден ал муздак сууга бардык эле колун жууй бербейт. Экинчиден муздак суу менен колду жууп самындасаң деле анын эффектүүлүгү канча болот? Аны эч ким билбейт. Ошондуктан бул талаптардын аткаруусу акырындап жолго коюлууда. Жакшы, кол арчууну дагы айтып кеттиңиз. Негизинен кол арчуу деген эме азыр айтып атпайбызбы? Колду жууду биз айтайлы эрежени толук сактады. Сактаган менен бир кол арчуу менен кылса, бирөөсү колун толук жуубай кайра беркинип булгасак, ал жууганын эффектүүлүгү болбой калып атпайбы? Ал үчүн сөзсүз түрдө мектептерде электрдик кол арчыгычтар, электрдик кол кургаткыч же болбосо кагаз бир жолу колдонуучу кол арчыларды колдонуш керек. Жакшы. Мындай өздүк гигиенаны сактоо бүгүнкү күндө мисалы Араван районунда жана ошондой эле Алай райондорунда кандай ишке ашып жатат? Ушул боюнча маалымат берсеңиздер. Жакшы. Алай районунда да бул агай айткандай,
Мерско тарабынан ысык тамак киргизилген мектептер көп. Мисалы мен турган айылда атайын ошол бардык шарттар түзүлгөн. Мен айтар элем биздин мектепте мисалы бир эле кол жуугуч эмес, 5 кол жуугуч бар. Кол жуугучу эң жакшы түзүлгөн, бирок ысык суу гана жеринен бир аз кемчилдик болуп атат. Анан самын менен сүлгү коюлат, булагайга кошулам, сүлгү бир аз азыраак болуп атат, коларчы. Ошол себептен толук күндө бүгүн сакталды, ошого жетиштик дегенден алысмын. Бирок биз дагы айылдык ден соолук комитеттери мүмкүн болушунча ошого кеңирээк дагы алганга дагы мүмкүн жетише бергенге мектеп директорлоруна кайрылып турабыз дайыма. Көбүрөөк кайрылсак, көбүрөөк ошо сүлгүлөрдү, коларчыларды көбүрөөк алса болот деп. Жакшы. Бул боюнча Арабайнын районунда кандай иш аракеттер жүрүп атат айтсаңыз. Арабанда деле ошол эле садиктерде, мектептерде толук кандуу жетиштүүлүк эмес. Ошол мисалы үчүн биздин мен иштеген айылда мектеп, 4 мектеп бар. 4 мектептен биздин өзүбүздө агын суу жок, мындай таза суу жок да, арыктан ичебиз. Ошондуктан биздики эми кайнатылган суу эмес, ошо арыкта таза суу агып турса дагы биз ошого сүйүнөбүз да, балдар ошого кол жууса деле. Кээ бир күндөрү сууларыбыз токтоп калып, баягы көлчүктөрдөн суу ичебиз да. Анан балдарга деле ошо көлчүктөгү сууну алып барып анан эми кайнатып, кантип неме кылабыз, ичкенге суу таппайсак. Ошондуктан бизде айылда кыйыныраак да, Кермет айыл өкмөтүндө. Таза суу жок, бир эле арыктан суу ичебиз. Демек, колду жуу эрежелери, мисалы сиздер түшүндүрүп кеткен эрежелер бүгүнкү күндө сакталбай атат деп түшүнсөк болот экен. Сакталбай атат. Ушу АДК болуп иштегенибизден бери биз мектептерде, садиктерге барып неме айтканыбызда бизге жетишкен мектептер бочкаларды алып келип суу толтурушуп, баягы неме машина менен ташып келип, ошол аркылуу балдарга чай кылып, анан кол жууганга кой берип шарт түзүшүп атат да. Анан ушул АДКлардын иши кыйла эми азыр алдыга жакшы, мектептерде, анан бала бакчаларда ошол санитария гигиена боюнча тазалыктарды жакшы алып барышып атат. Ошолордун эмеси менен баягы умальниктер 1ден эмес 2ден 3дөн болуп 5ке чейин коюлуп атат. Анан биздин АДКлар айыл өкмөттөрү менен биргеликте, айылдык кеңеш менен биргеликте, жаштар комитеттери менен биргеликте иштеген үчүн бул азыр санитария гигиена дегенибиз, мисалы үчүн бир эле мектеп неме эмес, ошол айлана чөйрөнү да тазалаш керек да. Ооба. Азыр көбүнчө мына памперс деген чыгып калган. Анан баягы пакеттер. Ичине мусор салып туш келген жерге алып барып таштап кетет. Ошолорго да чымын-чиркей конуп, ошол аркылуу да балдарга ошол жугуштуу оорулар жугуп атат да. Көбүнчө анан памперстерди да ошо пакеттерге салып, суулардын жээгине таштап, ошол агын суу аркылуу да сууну ичип, ошол көп оорулар ошол аркылуу да чыгып атат да. Ошону биздин АДКларыбыз акцияларды өткөргөн мезгилдерде, баягы субботниктерди өткөзгөндө ошол мүчөлөр менен биргеликте ошолорду тазалап, көбүнчө тазалыкты сактап атабыз да. Жакшы. Бизге окуучулар келген, өзүңөр тааныштырып, мисалы бүгүнкү күндө ушул тема болуп аткан ушул санитардык гигиена боюнча айтып берсеңер кандай болот азыр? Окуучулар сүйлөсө, анан сиз неме кылсаңыз, Саламатсызбы? Менин атым Мафтуна. Мен Арабан районуна караштуу Кызыр Абад айылынын Долон Исмаилов атындагы орто мектебинде окуйм. Азыркы мезгилде биздин мектепте шарттар оңдолуп калган. Анча эле мурун анчалык деле эмес эле, бирок азыр бизге ысык тамак 1-4 класска чейин ысык тамак болуп калган. Андан кийин кол жуугучтар да коюлду. Көптөгөн өзгөрүүлөр болду деп ойлойм. Азыркы мезгилде бул кол жуу эрежелери өзүңүз айткандай эле анчалык деле сакталган жок. Сакталбай атат, бирок мен муну уккандан кийин биз ар дайым ушинтип жууганга үйрөнүп калганмын. Бизди көрүп жаткан досторуңарга көрсөтүп берсеңер болот да, кантип туура кол жуу боюнча. Сиз микрофон кармап турсаңыз. Биринчи колду нымдап алабыз, суулап алабыз. Андан кийин ага суюк самын же катуу самындан сүртөбүз. Кийин бармактын араларын жана алаканды, кийин колдун сырткы бетин жана алакандын араларын жууп, баш бармакты айлантып жууйбуз. 2 баш бармакты тең. Кийин тырнакты алаканга коюп айландырабыз. Бул тырнактын ичиндеги микроб бактерияларды жок кылганга жардам берет. Кийин аны жакшылап жууп, сүлгү менен кургатып арчып салабыз.
Жакшы. Зубайда Ташбаева эже, сиз эмнени айта аласыз дейбиз? Мен агроном айылдык ден соолук комитетинде иштейм. Ошондой эле ошо Төлөн Исмаилов атындагы орто мектепте мугалим болуп иштейм өзүм. Биз окуучулар менен чындыгында Кечиресиз, сиздерде дагы таза суу маселеси кыйынга турабы? бизде таза суу маселеси жакшы. Жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Быйылкы жылда чоң ойбойго жетебиз. Долбоор менен, Апнип долбоор менен биргелешип иштеп, көп нерселерге жетиштик. Туалетке барганда колдорун жууш үчүн умывальниктерди түшүрдүк. Ошондой эле буфетибизге дагы ысык суу, суук суу, кол жууш үчүн бардык шарттарды даярдап алдык. Быйылкы окуу жылында Кудай кааласа, буюрса, балдарыбыз сан-гигиена боюнча көп маалыматтарды алышты. Мына азыр өздөрү да көрсөтүп беришти. Колду кантип жуушту дагы кыйла үйрөнүп калышты. Биринчи кезекте айта турган нерсе, эгерде сан-гигиенада мына колду жуушта, колду жуугандан кийин арадан 20 мүнөт өткөндөн кийин кайра дагы колго эч нерсе кармабасаң деле колуңа уже микробтор түшүп калат экен да. Мисалы үчүн жөн эле бир жерден түз эле башка жерге барсаң да. Сөзсүз ошондуктан колду таза жуушка үйрөнүш керек экен. Муну биз дайым элдерге дагы айтып атабыз, окуучуларыбызга дагы, айрыкча балдар бакчаларында барып, балдар бакчасынан баштап атабыз бул нерсени. Көп балдар бакчасында кичинекейинен үйрөтүш керек. Тарбиячыларга, ошол жердеги мугалимдерге дагы сабактарды өтүп атабыз. Алар дагы бул нерселерге аракет жасап атышат азыр. Жакшы, мына ушундай өздүк гигиенаны үйрөтүү, жалпыга жакшы бир маалыматтарды таратуу боюнча жакшы иш жүргүзүп жатсыздар. Канча убакытта бир ушинтип мектептерге барып турасыздар же кол бошогондо эле бара бересиздерби? Жок. Биз эми окуу жылы жаңы башталып атпайбы? Сентябрда башталганда тартып бара баштайбыз. Жок дегенде жылына 2-3 жолдон барабыз. Кол тийгенде эле эмес. Өзүбүзгө план түзүп алабыз. Ошо пландын негизинде сөзсүз түрдө мектептерге, андан кийин бакчаларга барабыз. Ошол тазалыкты сактоо боюнча, гигиенаны сактоо боюнча барып, аларды кантип жууп атат, тез унутуп калбады бекен. Айрыкча 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларды көбүрөөк эскертип, класстарды атайын кирип, кайрадан эсине салып, ошол эле жана умальниктердин жанына барып, кайрадан жуудуруп көрүп, бир жылда жок дегенде 4 жолдон барып турабыз. Анткени мектеп өзүбүзгө жакын. Кабар алабыз. Биз ушунун негизинде айылдык ден соолук комитеттери көп жетишкендиктерге жеттик деп айтсам болот. Себеби бир эле мектеп менен балдар бакчасында эмес, үймө-үй ата-энелерге да кыдырып жүрдүк. Анткени ошол үйдөгү ата-энелер, жаш балалуулар көбүнчө жаш баланы караганда кантип сакташ керек, аны да үйрөткөнбүз. Андан сырткары ата-энелер өздөрү үйдө, үй чарбасында көбүнчө, үй чарбасында колду жуунун эрежелерин ошо чоң эл адамдарга да үйрөттүк. Себеби мал карашат айыл жеринде. Айыл жеринде мал карагандан кийин сөзсүз түрдө кантип самындап жууш керек. Ал эми үйдө шарт бар да, кайнак суу бар, самын бар, бардык шарт болгондуктан көпчүлүк ата-энелер, көпчүлүк үй чарбасында адамдар, чоң адамдар менин оюмча азыркы күндө толук түшүнүп калышты да. Түшүнүп калышты эми. Аткаргылары келбегендер эле аткарбаса, көпчүлүгү өздөрүнүн ден соолугуна кам көргөн адамдар бул колду жуунун эрежесин көпчүлүгү сакташат. Чындыгында ата-энелерге барабыз деп жакшы маалыматты айтып өттүңүздөр. Себеп дегенде бул колду жууну биз үй бүлөдөн башташ керек, өздүк гигиенаны сактоону. Сиздер канчалык үйрөтпөңүздөр, эгерде үй бүлөсүндө ал нерсе талаптар коюлбаса, бул нерсе аткарылбай калышы, сиздердин маалыматыңыздар жөн эле абага кеткендей болуп калат десем болот да. Сөзсүз түрдө бул ата-эне менен чогуу иштешкен жыйынтыгы жакшы болсо керек деп ойлоймун. Ошол эле учурда Мамарасул мырза айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол мектептер менен иштешүү боюнча жогоруда айтып өттүңүз. Ал эми бала бакчалар менен кандай иштешесиздер? Мисалы, бала бакчада, мисалы, шаарда биз барып көргөнүбүздө кээде көңүлүң иренжий турган кырдаалдарга да туш келип каласың да. Ал айтканыңыз туура. Биз мектептер менен кандай жумуш алып бара турган болсок, садиктерде, бала бакчалар менен деле ошондой жумуш алып барылат. Негизинен бардыгы ошол мекемелер боюнча санитардык эрежелер бар. Ошол эрежелердин негизинде аткарылат. Бирок мен башта айтып аткандай эле бардык нерсе
бүгін барып қарасаң оңдоғаны менен кайра баргычаң мурдагы кабалына келип калат дегенде жаңылышпайм. Ал эми сиз айтып айткандай, эгерде бала бакчадагы балдардын ошо кол жууганга, ошо бир аз болсо да гигиеналык эрежелерге үйрөтө турган болсо, ал эми мектепке барганда анын үйрөнгөнүн кайра улап кетсе болот. А эгерде садикте, бала бакчада бул маселени, мына эжекелер айтып аткан нерселер толугураак аткарылбаса, анда кылбайт. Негизинен биз алып бара турган жумуш балдардын ошентип кантип сакталган эмес, ошол жерде негизги санитардык эрежелердин сакталышы каралат. Ал жерде тамак аш боюнча кандай кылыш керек, группалык ячейкалар кандай жүргүзүлүп атат, суу менен кандай кылган, азыктарды кантип алып келип атат, кантип сактап атат, кантип даярдап атат, анын түрлөрү боюнча жасалып атабы, ал жерде балдардын өсүшүнө негизги витаминдик куралмалары толук болуш керек, ошого окшогон маселелер каралат. Сиздер Ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы өздүк гигиена. Дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Мына ушул өздүк гигиенаны сактабагандыктан соңку убакытта мектептерде, бала бакчалар арасында кайсыл оорулар көп катталып жатат? Эгерде статистика тайынала турган болсок, мектептердин жалпы статистикалык отчету боюнча негизинен сарыктын А түрү, мындайча айтканда инфекциялык сарык деп коет, ошонун түрү катталганы байкалат. Себеби бул оору сөзсүз түрдө учетко алынат, регистрациядан өтөт, анан статистикага келет. Жалпысынан эле биз токтоло турган болсок, бардык эле оору менен балдар жабыркайт. Аны биз баарын эле көрүп отурабыз. Негизинен жалпы ооруган ооруларды мен санына карап айта турган болсок, бул бөлүнөт. Бул 14 жашка чейинки жана 14 жаштан жогоркулары деп. Ошол жуккан ичеги карын ооруларынын 70-тен 85%-на чейин бардык түрүнүн орточо эсеп менен 80-85%-на чейинкиси 14 жашка чейинки балдар кабыл алынат. Ал эми 14 жашка чейинки балдардын арасында катталган оорунун 80-85%-ын 4 жашка чейинки балдар түзөт. Мындайча айтканда, оорунун негизги, биз айтып аткан жугуштуу оорунун негизги курамын 4 жашка чейин балдар түзөт. Эмнеге 4 жашка чейинки балдар түзөт? Эми ал 4 жашка чейинки балдар өзү колун жуубагандан кийин, өзү колу менен алып тамакты жебегенден кийин, бул деген ата-энелердин сактаган гигиенасынын деңгээли деп айтса болот. Бул деген статистикада көргөзүлүп турат. Андыктан биз айтып коет элек, эне деген бул үй бүлөлүк ашкананын ашпозчусу, же болбосо шеф-повару деп койсок болот. Эгер ошол ашпозчудай кылып гигиенаны сактай турган болсо, биринчиден бул оорулар, мен айткан 80% жок боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө төмөндөмөк. Ал эми ошол шартты аткарыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи үйдө шартты түзүшүбүз керек да. Ал жерге ысык суу, муздак суу киргизиш керек. Баягындай кылып идиш жууй турган шарттар түзүш керек. Ал деген күнүгө барып алып, үйүндө суусу жок болсо, мына эжеке айтып акса, көлчөктөн сууну ысытып атса, анан кийин кайсы жерге барып жууйт деген. Бизде негизинен алып аткан оорунун чыгып аткан причинасы, себептери ушудан болуп эсептелет. Шарт жоктугунан. Ооба. Эгерде азыркы мезгилде мына элдер түшүнгөндүктөн биринчи өздөрүнө шарт түзгөнгө аракет кылып атат. Мен жана айтып атпадымбы? Биринчи мектептерде түзүлгөн балдар ысык тамак берди, тегилер колдоду, кичине шарттар түзүлдү, оңолуп атат деп. Эгерде үй бүлөдө деле ошону аткара турган болсо, бул көрсөткүч дагы төмөндөмөк дегендей. Жакшы. Сарыктын А түрүнө кабылгандар көп деп айтып калдыңыздар да. Мына ушул жаатта түшүндүрүү иштерин Айылдык ден соолук комитети бүгүнкү күндө кандай жүргүзүп жатат ушул боюнча? Мисалы, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө дагы, мисалы, өздүк гигиенаны сактоо боюнча дагы айтып берсеңиздер болот, э? Ушул сарыктан кантип коргонуу керек? Же болбосо, бейтап башкаларга кантип өзүн сактап, мисалы, башкаларга жуктурбаш керек, ушул боюнча айтсаңыз. Бул сарыктын гепатит А деп коет. Сарык болгон адам өзүнү идиш аягына,
жаткан жерин башка кылыш керек да. Себеби бул баягы сүйлөгөндө дагы об аркылуу да жугат да. Анан баягы идиш аркылуу жугат сарык, гепатит деп. Бул ошо тазалыкты санитария гигиенаны өтө сакташ керек да. Жакшы. Мырза, бул боюнча сиз бир аз толуктап кетсеңиз. Толуктап кетсек, мына эжеге айткандай эле, бул жерде азыр айтып атпайбызбы? Бул сарыктын А түрү деген кол менен, идиш аяк менен баягы тиричиликте колдонулган бардык предметтер аркылуу колдонулат. Ошон үчүн анын бардыгын бөлүш керек. Идиш аякты кылыш керек. Анын бет ачысын бөлүш керек. Алын деген башка балдардан отдельно бөлүш керек дегендей. Канча вакытка чейин, мисалы, канча вакытка чейин ошол бейтаптарды көпчүлүккө кошпой туруш керек? Айталы мектепке жөнөтпөй туруш керек. Бул оорунун өзүнүн баягы инкубациялык мезгили болот деп атпайбызбы? Ошол инкубациялык мезгилден өткөндөн кийин балдар толук айкынга чейин. Андан кийин кошсо болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Ноокат районунун Төлөс айылындагы бала бакчаларга текшерүү келсе жакшы болот эле дейт. Такыр тазалык каралбайт деп бизге телекөрүүчүбүз суроо калтырыптыр да. Ал жерде деле мисалы айылдык ден соолук комитеттери бар, ошол эле учурда санэпидемборборду дагы көзөмөлдөп турасыздар да. Төлөс айылы өкмөтүндөгү бала бакчаларды мен билем. Негизинен Төлөс айыл өкмөтүндөгү бала бакчаларда башка жагындарда Ноокат районунун көпчүлүк жерлеринде биз айтып аткан санитардык талапка ылайык ар бир бала бакчада мындайча айтканда сөзсүз түрдө суу киргизилиш керек жана канализациялык куурларга кошулуш керек. Андан кийин балдар канча группа болот болсо группалык, ячейкалык түрдө кармаш керек. Бул талаптар ал жерде аткарылбайт. Бирок ал жерде айыл өкмөтүнүн, ошол жердеги райондук администрациянын жардамы менен аз да болсо балдарга бир аз шарт түзүп атабыз. Кудай кааласа жакшы болуп кетет деген нерсенин үстүнөн келип атат. Ал айтып аткандары туура эле, барып келип атат. Ал бала бакчаны шарты туура эмес деп жаап иштетпей кое турган болсо, анда балдар үйүндө отурса андан да көбүрөөк болот. Биз ар бир барганда ал жерде аздан болсо дагы шарттарын аткартып, кийинки келгенде дагы бир иш чараны аткартып деп бир аз болсо дагы жолго койгонго аракет келип, аларга мындайча айтканда встречный барып атабыз дегендей. Жакшы, сиз айтканыңыз менен бирок андай дегениңиз менен бүгүнкү күндө азыр бизге келген маалымат боюнча ич өткөк, сарык оорулары көп катталып атат деген дагы маалыматтар келип атат да. Бул учурда мисалы балким мисалы чет өлкөлөрдө мисалы жаап турганга чейин барышат экен да, ушундай массалык түрдө оорулар катталып калса. Туура эле. Туура эле ал деген бизде деле эгерде массалык түрдө сарыктын А түрү группада бир группада же болбосо эки группада же жалпы жагынан көп каттала турган болсо, анда аны ошол мезгил өткөнгө чейин жаап турууга болот. Бизде деле жабылат ал боюнчачы. Эгерде ошол жерде бирөө боло турган болсо, ал жерде аны келтирбейт. Балдарды келтирбейт. Ал ата-энелерине түшүндүрөт. Эгерде бала бир жери ооруп кала турган, башка боло турган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн медайымына жеткирет. Ал баланы изоляцияга алып, же болбосо үйүндө кармап, лечениясын дарылоосун толук бүтүргөндөн кийин гана киргизилет. Лабораториялык текшерүүдөн кийин гана. Жакшы, анан маалымат боюнча мисалы бүгүнкү күндө коомчулукта мите курт оорулары, ичеги карын курт оорулары дагы жаш балдар арасында көбүнесе көп таралып жатат. Муну менен биз чоңдор арасында жок дегенден алыспыз. Бул чоңдор арасында дагы бар десем болот да. Анан көпчүлүгү дагы ушул өздүк гигиенага келип такалганы бул айдан ачык да. Ошол эле учурда мисалы жогоруда айттыңыздар, шарт жок деп айттыңыздар. Мисалы шаар жеринде бүгүнкү күндө шарттар бар, канализация бар болгондуктан ошого карабай бүгүнкү күндө бала бакчаларда дагы ушундай катталгандар кезигүүдө да. Анан айталы, биз жөнөкөй эле мисал унитаздар дагы эсептелүү болсо, анан ошол эле учурда кичинекей тайпаларга мисалы горшоктор бар да. Ошол горшокко ал бирөөсү отургандан кийин экинчисин дагы кайра үстүнөн барып отургузуп берет да. Бул жерде санитардык гигиена кандай учурда сакталды деген дагы суроо келет да. Ал туура, чынын айтканда андай шарттар райондук деңгээлде
толық атқарылбайды. Сіз айтып отқандай, мына мен өзім айтып отпаймын ба, біздің Ош обласы, Ош шаар боюнча бир гана Ош шаарында борборлоштурган канализация бар, канализациялык кубур деп коет. Ал эми башка бир дагы район, даже мына биздин өзүбүздүн көргөзүп аткан Өзгөн, Кара Суу деп илгертен шаар болуп калган жерлерде да мындай шарт каралган эмес. Сөзсүз түрдө канализациялык кубурлар жок жерлерде сиз айтып аткандай горшоктор менен кармалат. Ал дагы жетпей калганда чоңураак группаларды ошол эле эшиктеги ажатканаларга алып барат. Ажатканаларда өзүңүздөр билесиздер, ал жерде толук мындай шарты жок ажатканаларда гигиеналык шартты сактоо мүмкүн эмес. Ал баланы алып келатып кайра кылганча эле колун 10 жолу жууганда деле ошол мурдагы абалына туура келет. Ал эми горшокторду жууганда сиз айткандай эле шарттарды толук аткарыша албайт, ал боюнчачы. Талаптарды коесуздарбы бүгүнкү күндө? Барып, мисалы талапты ошону айтсаңыздар, ошол нерсени аткарса болсо керек, ошол жерде кызматкерлер эмне жумуш аткарат деген да суроо жатат. Коюлат шарт боюнчачы, талаптар коюлат, аткарылат, бирок бардык эле учурда ошону карап отура албайсың да. Барганда аткарылып калат, кеткенден кийин кайра аткарылбай калат дегендей эле маселе да. Жакшы, бул боюнча айыл жеринде мисалы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз дедиктер. Сиздер барып көрөсүздөр да, көргөндө кандай абал? Биз да барып ошол садиктерге барабыз да. Биз да бир айда 2 жолу, 3 жолу барып, бир сыйра карап өтөбүз. Ал врачтарга караганда биз көбүрөөк барабыз да, себеби биз да айылда болгонубуз үчүн айылда тез барып каралып турабыз. Балдарыбыз да барганда, кайра алып келгенде кирип турабыз да садиктерге. Айылдык ден соолук комитеттери тез кабар алып турушат. Анан мен өзүм айткандай баягы суунун жоктугуна байланыштуу бизге сууларды куюп алышат дагы, горшокторду ошо таза жууп, сууну көп кетирбестен чайкап төккөн үчүн ошол миттекурт оорулар көбүрөөк болот да. Айрыкса бизде айылда көп болсо керек. Анан көбүнчө мен ойлойм, балдардын кичинесинен баягы үйлөрүндө мышык, күчүк багышат да. Анан кичинекей балдар ошол күчүк мышык менен көп ойношот. Анан бул миттекурттар көбүнчө иттерде болот да. Иттер заңдаганда буга баягы 3 айда бир дары ичирип турбаса, заңында ошол миңдеген курттар чыгат экен да. Ал курттар чөпкө түшүп калгандан кийин чөптөн мал жейт экен, малдан кайра ошентип айланып калат экен да. Малдын заңы менен кайра тооктар тытып жеп, тоокту кайра бада кылганда адамга жугуп, ошентип миттекурт ошентип айланып калат экен да, кетпей. Анан бул жаны балдарга 3 айда бир дары берип байлап турса, баягы ичиндеги миттекурттар өлүп, сыртка чыкпайт экен да, өлүк чыгат экен. Бирок аны шыпырып, тазалап, кайра ошондой чуңкур кылып салып көмүп турууну биз мына ден соолук комитеттери семинарда өткөнбүз да. Өтүп, анан биз ошо вет врачтар менен кошо чогуу жүрүп дары алып ичирип, ошонун заңдарын ошол бир чукур яма чукуп коюп, ошол салып постоянно көмүп тургула деп неме кылган үчүн биз элдерге ошол маалыматтарды жеткиребиз да. Анан биз ошол элде кыдырган мезгилдерибизде ошол кичинекей балдар күчүк менен, мышык менен ойногондорун көрөбүз да. Анан биз ошолорго айтабыз, буга дары ичирбесең, балдарыңдын колун убагында жуубасаң, ошол миттекурт ошондон пайда болот. Десе кээ бир түшүнгөндөр ошентип калышат. Анда ит мышык бакпай койсок болот экен. Анда бул оору жаман оору экен деп түшүнүп. Жакшы, кийинки окуучубузга микрофон сунсак, кайсы учурда кол жуу керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Колдорду биринчи дааратканадан келгенде, анан ит мышык иттерди кармагандан соң, малдарды карагандан соң, анан кичинекей бөбөктөрдү тамактанардан мурда жуу керек колду. Ушулардан мурда колдорду жууп, тазалап, самындап жууш керек. Жакшы, кошумчалайсыңар? Буга да кошумчалай кетсем, азыркы мезгилде жаш балдардын бая айтылгандай эле оорулар аябай көп. Бул жерде негизинен тазалык сакталбайт. Тазалыкты сакталбай, балдар мына эже айткандай эле сырттан күчүк мышык ойноп келип жуубайт. Эгерде ошол көрсөтүлгөндөй эле жуулса, анда ден соолукка да пайда болот деп ойлойм. Жакшы, рахмат. Мына ушундай 40 мүнөт ичинде биз көптөгөн санитардык гигиена боюнча жакшы маалыматтарды айтып, көптөгөн кеңештерди бергенге аракет жасадык да. Ушул кеңештер элге сиңимдүү болуш үчүн биздин кийинки кадамыбыз кандай болуш керек? Кандайчасына түшүндүрүшүбүз керек? Себептен да айтыла берет бул нерсечи, кээ бир аткарат, кээ бир аткарбайт да. Кийинки кадам. Бул маселени
дагы эле кийинки кадамда эле ушул азыр эжекелер айткандай ушул шарттагы маселелерди дагы эле уланта бериш керек. Ушул эле ден соолук комитеттеринин ишин улантыш керек. Андан сырткары жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер топтору борборлорунун медайымдары кыдырып көргөзгөн мезгилде ушул маселелерди кошо алып барыш керек. Телекөрсөтүүдө брошюраларды чыгарып элге көбүрөөк жеткириш керек. Мен айтамын, ошону азыркындай көргөзгөндө 1000 адам көргөзсө, ошонун 1000 бардыгы эле аткарат дегенден алысмын. Бирок эгерде ошонун 1000-нин 50сү аткарса дагы бул коомго жакшы эле биздин жеңиш болот. Жакшы. Студияга келип, жакшы маалыматтарды берип өттүңүздөр, талбаңыздар, ийгиликтер болсун. Анан сөзсүз түрдө жасаган жумушуңуздардын ийгилигин көрүп, кубанып туруңуздар. Ден соолукта болуңуздар негизинен. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.